Франциянын ички иштер министри Брюно Леру ага карата айтылган айыптоолордон кийин жумуштан кетүү үчүн арыз жазды. Белгилей кетсек, 21 март күнү прокуратура тарабынан министрдин ишмердиги иликтене баштаган. Ал 2009-2016 жылдары депутат болуп турган маалда 15-16 жаштагы кыздарын парламент өкүлдөрүнүн жардамчысы катары жумушка орноштуруп койгон деп айыпталууда. Мен 20 жыл аралыгында парламенттин мыйзамдарын сыйлап келдим жана мындан ары да түз көз караштамын деп айта аламын. Бул жумуштун жоопкерчилиги өтө чоң. Мамлекеттин бир бөлүгү болуу оңой эмес. Ошондуктан мен өлкөнүн мыйзамдарын сыйлаганым үчүн, урматтаганым үчүн жумуштан кетем деп арыз жаздым. Министрге карата иш козгогон прокурорлордун айтымында Бруно Леру жашы жете элек кыздарына 55 000 евродон айлык. Кийинчерээк министрдин жумуштан кетүүсү тууралуу арызына өлкө башчы Франсуа Олланд кол коюп, эми ички иштер министри кылып тышкы соода иштери боюнча мамлекеттик катчы Матаис Фекл дайындалышы мүмкүн деген маалымат тарады.